сабак окуй албай калды. Балдар чечилеп атат. Мама сизди сотко берип камап кетсе, биз эмне болобуз деп балдар ыйлап атат. Biz bala üçün ömür sürüp atsak, balanı öldürüp alsak, elden kim sizler kanday korgoysuzlar, Caner Akayevich. Bizini korgop berbeysizler mi? Biyiliktin barın bank kızmatkerleri anlatak. Yok, negisi değil. İçine tıyı salış gerek de bank kızmatkerlerine. Bular mast bolup alıp gelip aldılar. Даже покойда alıp atar. Bularga mizam жөнүндө сөзүнө чыгарган мизам эмнени айтасыңар? Мамытов hocam burada. Покойда аябай алып атышат банк кызматкерлери. Августта 10-дун алдына жатканбыз. Андан кийин бул жерге 3-үндө, 4-үндө, 5-inde жатканбыз. Өткөн акты преске неме бердик, пресс-конференция. Ошол себептен азыркы учурда эгерде сиз заинтересованы болсоңуз, азыр мен сиз номер берсеңиз, помощниктиңизди бересизби? Мен PDF менен жиберейин. Ошол катты таанышып чыктыла. Мен полностью ошол элдин көйгөйү эмне ошонун баасын биз факты менен рабочий группа иштеп чыккан, ошонун баардыгын ошого жазып. Демилге көтөрүш керек экен да, силерде даяр экен эже. Дайын. Демилге стоп керек экен. Насбанктын, Минэкономдун жолуңузду эчтеке чечкенбек. Бизге желательно жаш, перспективдүү жанагы депутаттарды колдонуп кылса элибизчи, туурабы? Карапайым элдин үнүн эч ким жеткизе албайт. Эгер сиз өкмөткө кайрылып, өкмөткө жанар мырза айткан, Өкмөткө сурабайын. Мейманда бәркесі эжеккени дагы бир силердин өкүлдөрүңөрдөн бергиле ме? Мынакей. Мари көчө. 3 адам. Аулалыбыз. Мынакей. Сизде бар да бүт. Жок, качан киресиң? азыр эмес, кыскача кыздар азыр Эжекелер түшүндүм, уктум, мен билем, кредит биз деле айылдарда жүрөбүз. Чоң маселе бул аябай. Анан бир отуруп туруп, анда ошо отуруп бир аракет көрөм. Колдон келишинче өкмөткө айтабыз. Кайсы күн Сунуш берели. Эже айтат, мыйзам дейт. Мыйзам десе, мыйзам демегилеп көрөлү. Эми бирок белемесе, каратайлы Түш. маселе эмес, бүткүл жети дубандын жети Бир бөлөгөн сатканы Бишкекке келип атканда биз токтотуп Гостон алгандар. башка проблеманы айтпайсыңар, тоже кредит маселеси. Жалпы элдин көйгөйүн айтсаңар. Жок, азыр Элди мыйзамды кошо айткыла, ошо тура эмес. Чегара ачылбай турат, өзүңүз билесиз, чегара ачылбай. Судабыз калды. Судабыз калды. Ошол жерде отуруп ыйлайт, күйөөм айттым дейт, уу алып кел, 4 баланы уу берели, анын өлөлү деп. Жашыйсың түгел уксаң. Ушундай деңгээлге жетти. Ушундай деңгээлге жеткирип атат. Банк мен анда депутаттарды чогултайын эже. Эртең. Банк кызматкерлери чектен чыгып атат. Өзүм эмес, эртең кыймылдаш керек. Жанар, Эртең. региондон келгендерге катышсын, Жашалтпаны. Анча кишине чоң. Кездештер эми лидерлер сүйлөсүнөн бире. Качан келесиңер? Эртең. Силер да келесизби? Бүгүн калды. Эртең. Давай деле жакшы эле болот го, эл менен бүгүн кылайын. Сессияга чогулат да, просто ошондо кармайын деп атпаймынбы? Бүгүн. Сизчи сессияга чейин бир күн мурун жолугушайлык, сиз сессияга алып чыкпайсызбы биздин суроолорду? Жок, Сессия буну бул жерде келип колдоп айтасыз. Макул. Биз жолугушууга келек үчөөбүз. Маселени чечип алып турганда бир ошол күнү кайра чогулайлык. Келип биз өзүбүз. Мен азыр десең азыр деп даяр. Азыр жайдакла. Аларды бирсе чалып чыгайын, отуруп алып. Азыр. Жок, отуруп бирден чогуу. Мен мына жолугушуудам азыр. Силер менен даярмын мен. Биздин документтерибиз даяр болуш керек. Буларды кайсы суроолорду Эжемга айтат. Кайсы суроолор? Мен сиз айтканда буну силердин үнүңөрдү парламент трибунасынан көтөрөйүн. Ушунча адам келиптир, ушундай болуп атат көйгөй. Өкмөт чечсе болот. Орусиянын, Казакстандын, башкалардын мисалы менен негиздеп аргумент кылып берели өкмөткө. Жардам бериңиздер деп. Ошондой. Ман ошентип туруп анан сиз айткандай WhatsApp'тан сүйлөшөбүз экөөбүз. Бир 7-8 депутат менен чогултайын. Баягы бирле мен эмес, мени колдой турганда балдар. Бул эжени арындын турайымы? Арыдыр айылдын өзүн. Жанар мырза, бул кредиттин айынанчы азыр өлүм көп болуп атат. Балдар жетим калып атат. Ажырашуулар болуп атат. Кандайсың? Демагдар мен түшүндүрөйүн. Ошо аксакал эжелер.
өлүм көп болуп атат. Мен чогултайын жанда. Күнүгө жакшы болот деле. Жанар мырза, бизде деген азыр данный момент бул Нургүл Пайызбековнун үйүндө 20 миңге жакын заявлениялар бар. Документтер. Анан электрондун варианты ар бир немени 20 миңби? 20 миң арыз келип түшкөн. Бир айдын ичинде. Бул үйдө азыр үйдө турасыз. Анан бизде электрондун варианты бир 12 миң кишинин уже эмеси бар. Электрондун варианты, электрондун почтага түшкөн эмелер бар. Таблицалар бар. Ошону полный мен можем предоставить. Сиз кайсы күнү бош эл кетип калат турбайбы? Ал бул башка жакка Элге кошуп чогулсаңыз сонун болот. Могу карапайым. Андан бери келишти да. Мен менен эле сүйлөшөм десеңер, мен азыр эле мына, мен азыр даярмын. Азыр сүйлөшүп атам силер менен. Анда көтөрөм десе. Силер менен даярмын мына. Силер менен сүйлөшүп атам мен. Ошон үчүн башка бирөөнү күтпөй эле. Магам мен бир эле нерсеңерди кылып берейин. Мен колуман эмне келет мисалчы? Көпчүлүгү жана эжекелер кагып силсе мен да уже баягы анча нерп болуп эметип баштадым. Силердин акыбалыңар түшүп атам. Бирок меники деле силердин көп чечет дейт. Биз айтабыз чечилип барган учурлар көп да эме. Эжеке менен сүйлөшөйүн мына. Бүт ошол силердин баягы документтериңердин копияларын, эмне болуп атат, кандай кылсак болот, мен алайын бүт баарын бүгүн. Кыскача түшүндүрүп Эже түшүндүрүп берсин. Анан кечирээк кайра жолугалыбыз. Эми мындай көпчүлүк эмес, сиз түшүндүрүп бере аласыздар, туурабы? Түшүндүрүп бергиле. Анан мен муну бияка алып чыгайын. Парламентте, трибунада маселени көтөрүп, өкмөттүн өкүлүнө, президенттин өкүлүнө коелу ушул маселени. Четверг күнү эртең менен болот. Бүгүн понедельник 3 күн күтүп аласыңар. Бул региондо жок, мындай да бүгүн неметиңер эртеңкиге дайындабыз, эртеңкиге. Эрте өлүмдөн башкан бар, эрте жакшы, эртеңкиге. Жок, эртеңкиге 5-6 депутат менен элди чогултуп койсуз. Сессия эртең болот, эртең кармап берем. Аларга сессияда чогуу катышкылар мына биригип чогуу. Могу атай алыстан келгенде, алыстан келди, нарындан келди, көлдөн келди, Жаңы Абадтан келди, Ак Суудан келди. Мына байбичелер келишти да, жолу Мен бир 5-6 депутат чогултtum. Ошо депутат болсо элдин баары. Эртеңке уктуларбы? Эртеге. Мен телефондорду бияктан алдым мен. Азыр саатын айтабыз, эртең алганча келесиз. Силек бер. Эртең 12-де келем. Жок, абет. Жок, булар болжосун. Үйгө шашып. Мен силерге карайбыз да, биз элге карап жүргөнбүз. Канчасы? Жок, бул мына жарарды мырза да мындай эле бар да. Мен просто силерге Жок, могу атай келишти да, жолугуп силерден ууп кеткени жакшы да. Алыстан мени соттогу жаман көрбөкүлөр. Мен бир колуман келишинче көрөйүн. Жок, ошого рахмат. Сен үйүңөрдү айтып, демек көрөйүн колуман Давай келишинче. чыгып атасыз. Жакшы да. Эми Жанар мырза менен мисалы үчүн биз сиз менен иштешип көрүлөтпүз да. Эгерде результат чыгарсаңыз, 7 область боюнча сиздин эле иштешебиз. даңазаланат да. Аябай. Ар бир депутатка барып атасына жардам берип койчу. Эртең саат канчага келебиз анда? Директор чечпейсиңби? Саат канчага? 12ге. Мисалы 12ге? Балдарды багып атат. 12ге дейли. Эртең ошо кыйналган бар инвалидтерди. Бүт бизде неме контингент такой, что жетим, жесир, майып, жалгыз бой эне эртең 12ге жолугалам. Эже мындай кылып пландадык анда. Марифа. Менен сүйлөшөбүз. Эртең саат канчада дедиң? 12ге мен кичине эл өкүлдөрүнүн айрымдарын чакырып түшүндүрүп берейин. Анда 12ге. 12ге сүйлөшөбүз. 12ге учурдан көрүшөбүз кайра. 12ге көрүшөбүз. Эртең вторник. Анан четверг күнү мен муну сессияда өзүм көтөрүп чыгам. Экинчи депутаттан чыгарам, ушундай болуп атат. Силердин үнүңөрдү эмне айтсаңар мына, бияктан келген, Аксудан келген, бөйрөгүнөн баштап бүт баарын көтөрүп, президенттин өкүлүнө, өкмөттүн өкүлүнө ошо өтүнүч келтиребиз. Маселени көтөрүп трибунадан. Элдин атынан биз жазып беребиз. Ошо сессияга катышса болбойбу? Бердин өкүлдөр катышса болбойбу сессияга? Сессияга Болбойт. Неге болбойт? Болот. Сүйлөгөнгөбү же? Ошо сүйлөгөнгө, ошо ушун боюнча сүйлөп бергенге. Сүйлөгөнгө муну комитеттин жыйынына койсок, бир 2 кишиге сөз берсе болот. Ооба, тууралар мырза. Бирок жалпы сессияда менимче уруксат бербесе керек. У нас полностью каттардын жооптор бар да. Бизде отписка, бизде неме да, бизде мындай айтканда полностью аналитика бар да. Кандай эмне болуп атат, бүт бардыгы бар. Анан бизде только мы на основании документов. Адам сүйлөп атканда бурбай турат. Бардык неме улуттук банктан кандай жооптор келет, Минэкономикадан кандай келип атат, финансы министрлигинен кандай келип атат, соцзащитадан кандай бүт бардык жака жазганбыз. Кантип чечсе болот ушул маселени депчи.
Анан чечүүнүн жолун көрсөтүп бергенсиңер өзүңөр. биз көргөзүп бергенбиз. А булар болсо кайра эле Отписка отписка жөнүндө берет. Биз жок. айлык алып отурабыз, бирок деген кечирип койгула, биз деген мыйзамдын негизинде эчтеке кыла албайт экенбиз. Биз эчтеке жаза албайбыз. Анан биз айтып атабыз да, мыйзамды ким жазыш керек десе, жогорку кеңеш чыгарып бериш керек дейт. Депутаттар ошолтат. Эме закон бар дейт, ал жерден бир нерселерин поправка кылыш керек дейт. Анан биз болсо анан депутаттарга келип көтөрүп бересиңер десек, ооба дейт да, ошол бойдон унутулуп калат. Азыркы учурда бул могу мисалы үчүн биз деген мисалы үчүн подвоз неме не можем, потому что элдин баардыгынын акчалары жок. Жетим, жесир, майыптар. Ошол себептен бүгүн мисалы үчүн келдиби, эртең 2 күн 8-9 чогулмакпыз. Эртең дагы уже көбүрөөк келишет. Просто мындайда уже суицидке түртүп атат. У нас уже одна умерла. Бизге келип кеткен келин асын алды да. Кара балтадан бизге келип кеткен жигит уже өлдү. А өткөндө мына таласын айтып, Марипа Мухамбетовна мен акча таппай алган үчүн балам өлүп калды, эмне кылышым керек? Күйөөм өлүп калды деп атат. А судмед экспертке келгенде мындай кылып чыгарып коет экен. Аны деген ошо банк боюнча суицидке барды деп аны чыгарбайт. Башка себеп деп. Анткени деген 136-берене бар да, самоубийствого, доведение до самоубийства. Ошо менен булар судка берет деп, ошон үчүн ал эмени алдап коюп атышат да. Күчүгүм сени неметпей эле кой, жазып берип кой. Бул кредиттен өлгөн жок, бул жөн эле өлдү деп. Ато эгерде 36 же 32 жаштагы киши өлгөн болсо, силер өлтүргөн болдуңар же болсо деп ушинтип коркутуп буларды коркутуп үркүтүп коюп атат. Бул туура эмес. 136-берене доведение до самоубийства уже банкты эмеге тартса болот. Туурабы? Түшүндүм. Анда ошол кайсы мыйзамга демилге өтөт, 1-2 юрист менен дагы кеңешишибиз керек анда, эмне өзгөртүү киргизиш керек? Анан коомдук талкууга коюшубуз керек? Уже бердик. Коомдук талкууга чыктыбы азыр? Жок, сизге чыгарбайт ушул. Ошон үчүн мыйзамды демилгелеш керек да. Анан депутаттардын көбү колдоп берсе эле. Президент кол коюп берсе, ал жана мындай болуп атпайбы? Биз айтып атабыз да, 24-августта чыгып айтып атабыз да, биз ушул жерге түнөп атабыз, чечип бергиле десек, ал мынтип атат. Президент мен токтом буйрук чыгарып берейин, бирок деген противоречит закону деп атат. А биз болсо неме жогорку кеңештин депутаттарына берип атабыз да, могул изменение. Жана сизге могу жактан айтып аткан неме негативный сөздөр появляется от чего? Потому что уже противоречит банктын закону мыйзамы боюнча эме бер жактан ишке аша албайт экен. Мисалы үчүн бул киши мен жөн эле түшүндүргөн жокмун. Бул киши банк, бул киши кардар. Кардар деген кардар бул банк деген өзү билет экен да, эмен договорду келишимди түзүп алат экен да. Бул киши мисалы үчүн жок мен 12%тен алам, жок мен 13 деп бул оспаривать эте албайт экен. Бул акчаны көргөндө эле хорошо деп эле окуй туруп кол коюп кетип калат экен. Ошондо бул жерде 3 поправка, залог боюнча изменение, банкротство физических лиц, амнистия на 1 год, потому что коронавирус. Вы же признали, форс-мажорные обстоятельства, непреодолимая сила деп 8 май 241 токтомдун негизинде. Ошону эле ошол учурдагы немени эле 5% процентин жоюп туруп эле 1 жыл амнистия берели, основной суммасын төлөп берсин. Деп эле ошону эле чыгарып депутаттар дагы президентке да Мына быйылда 3-чү волнасы келет деп атат, пандемиянын. Ушуну колдобогон депутаттар аны ушу карапайым элге чыккынчылар да. Эгер сиз ушуну киргизсеңиз, кечээ байланышабыз бүгүн анда. Эртең кайра көрүшөбүз. Эртең 12-ден. Анан эртеги сессияда сүйлөгөнгө мен даярданам. Сунушумду өзүм атыман кол койдурабыз эми. Сессияда көтөрүлсүнчү эгер өзү. Biz hazır kino ötmü, tölögüle tülö ayıp koysun. Gitmeyin turguzlar. Ama bu kadar. Men hazır girip anda kameralarda ayrılmalarına söylüşelim. Erteң силерге чогуу. Telefonunu aldım. Bizden 3 Южный областьтан Жалал-Абад, Баткен, Оштон адам аз, потому что келе алышпайт. Ал ушулар бизге сөз жеткизет да. Арыздар бар, группаларыбыз телефондо бар. Алар күнүгө ыйлашат бизге. 1800 боюнча сүйлөшөбүз. Макул анда, эртең 12-де.